Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Равшан Жээнбековдун Ысык көлдөгү Асыл Таш пансионаты мамлекетке өттү. Ысык көл облусундагы 1 миллиард сомдук пансионат мамлекеттин карамагына өттү. Бул тууралуу УКМКдан кабарлашты. Маалыматка ылайык Асыл Таш мүлктүк комплекси 13 гектар жер тилкеси менен кайтарылган. Равшан Жээнбеков 2002 жылы мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы болуп турганда 13.000 гектар жерди жана Асыл Таш пансионатынын мүлктүк комплексин аффилирленген жактардын пайдасына 12 миллион 703 миң сомго арзандатылган баада сатуу үчүн буйрук чыгарган. Ошол эле учурда аталган комплекс Равшан Жээнбековдун жакын адамдарына таандык болгон деп жазылган маалыматта. Учурда улуттук коопсуздук кызматы тарабынан пансионатка жанаша жайгашкан жана мурда анын балансында турган жеке менчикке мыйзамсыз менчиктештирилген башка жер участокторун мамлекеттин пайдасына кайтарып алуу боюнча иш-чаралар жүрүп жатканы белгиленди. Сонун жаңылык, сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Ташиевдин атын жамынып пара алды делген экс-элчи боюнча иштин чоо жайы айтылды. Камчыбек Ташиевдин атын жамынып 250 миң доллар пара алды делген экс-элчинин чоо жайын УКМК ачыктады. Маалыматка ылайык арыздануучу БА аттуу адам жалган маалымат берип, Кыргызстандын АКШ жана Канададагы мурунку элчиси Бакыт Аманбаевке карата арыз жазган. Иликтөө аркылуу БА аттуу адам менен Бакыт Аманбаевдин ортосунда аласа бересе болгону аныкталды. Башкача айтканда, элчи тарабынан опузалап акча талап кылынган эмес. Учурда арыздануучуга 250 миң доллар кайтарылып, ал тосмо арыз жазып берген. Экс-элчинин аракетинде кылмыштын курамы жок деп жазылган маалыматта. Учурда арыздануучу адамга карата жалган маалымат берген боюнча текшерүү жүргүзүлүп жатканы, анын жыйынтыгы менен юридикалык баа берилери кошумчаланды. Буга чейин УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиев анын атын жамынып 250 миң доллар пара алган экс-элчини кармоого буйрук бергенин айткан болчу. Жалпы кирешебиз боюнча ушул 2-3 жылдын аралыгында тапкан жалпы кирешебиз 3 миллиард 394 миллион долларды түздү. Кант шаарындагы заводдун аймагынан өрт чыгып, бир адам каза болду. Кант шаарындагы заводдун аймагынан өрт чыгып, бир адам каза болгонун өзгөчө Кырдаал министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, бүгүн таңга маал кант курулуш заводунун аймагында жайгашкан Милена ЖЧКсын тилсиз жоо каптаган. Жерине 4 күжүрмөн эсеп, 5 өрт өчүрүүчү унаа, 1 суу ташуучу тартылганы белгиленди. Өрт саат 8:10 чектөөгө алынган. Учурда толук өчүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Өрттүн болжолдуу аянты 1,5 миң чарчы метрди түзөт. Тилекке каршы өрттүн кесепетинен бир кытай жараны каза болгон деп айтылат маалыматта. Өрт саат 15:37 толук өчүрүлгөн. Экс-депутат Канат Исаев 4 декабрга чейин камакка алынды. Канат Исаев 4 декабрга чейин номер 1 тергөө абагына камалды. Мындай чечим Октябрь райондук сотунда кабыл алынган. Саясатчы уюшкан кылмыштуу топторду каржылоого айыпталып жатканы айтылды. Анткени менен анын адвокаты Бакыт Осмоналиев Исаев коюлуп жаткан күнөөнү мойнуна албай турганын билдирди. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Канат Исаев УКМК тарабынан 20 ноябрда кармалган. Ал 2020 жылдагы октябрь окуясы учурунда бир аз убакыт Жогорку Кеңештин спикери болгон. Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы кош салык салуу жокко чыгарылды. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы киреше салыгына кош салык салууну болтурбоо жана салык төлөөдөн баш тартуу менен салык салуудан качууну алдын алуу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзамга кол койду. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Тиешелүү макулдашууга 24 апрелде Баку шаарында кол коюлуп, мыйзам өзү Жогорку Кеңеш тарабынан 23 октябрда кабыл алынган. Макулдашуу кош салык салууну болтурбоо жана бир гана өлкөдө салык салуу боюнча
боюнча кепилдиктерди берүү жолу менен чет өлкөлүк компанияларга биздин өлкөнүн экономикасынын ар кандай тармактарына инвестициялоо үчүн шарттарды түзөт деп жазылган маалыматта. Ошондой эле документ бир мамлекеттин резидентин экинчи тарапта дискриминациялык салык салуудан коргоо, салык салуулардан качууга же макулдашуунун жоболоруна кыянаттык менен пайдаланууга жол бербөө максатын көздөй турганын белгиленди. Жол милициясы айып пулдан түшкөн акча 525 миллион сомдон ашат. Жыл башынан тарта жол эрежесин бузган 890.461 айдоочу аныкталып, мамлекеттик бюджетке 525 миллион 324.955 сом өндүрүлгөн. Бул тууралуу жол коопсуздук кыймылынын башкы башкармалыгынын жыйынында айтылганы ийимден билдиришти. 10 айдын жыйынтыгын чыгаруу боюнча ыкчам кеңешмеде жол милициясы бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 80 миллион сомго көп экенин белгилеген. Эже бузгандар, мас абалында унаа башкаргандар 11.265, ылдамдыкты ашып айдагандар 165.162, терезелерин мыйзамсыз караңгылатып алгандар 2.948, тийиштүү документтери жок унаа башкаргандар 19.396, унаа айдап ээн баштык кылгандар 444, жол белгилерине баш ийбегендер 428.072, коопсуздук курун тагынбагандар 109.880, ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 85.400 унаа айып куроо токтотулган. Кыргызстанда тартылган чет элдик кинолордун чыгымынын бир бөлүгү кайтарылат. Кыргызстанда тартылган чет элдик кинолордун чыгымынын бир бөлүгү кайтарыларын Кыргыз тасмасы мамлекеттик концернинин директору Талантбек Төлөбеков билдирди. Маалыматка ылайык, өлкөдө Cash Rebate программасы ишке кирип жатат. Программа чет элдик киностудиялар үчүн тартуу чыгымдарынын бир бөлүгүн кайтарып берүү мүмкүнчүлүгүн сунуштайт. Максаты чет элдик инвестицияларды тартуу, улуттук киноиндустрияны өнүктүрүү жана экономиканы чыңдоо деп айтылат маалыматта. Ошондой эле демилге өлкөнү эл аралык кино тартуу үчүн жагымдуу жайга айлантып, жумуш орундарын түзүүгө жана туристтерди тартууга шарт түзөрү кошумчаланган. Эгер колуңуздардан келсе дагы жардам берип коюңуздар. Өтө оор шарттабыз, азырда дам кысылып, тезирээк барып операция кылдырышыбыз керек. Чет өлкөгө 45 000 доллар сурап атат. Чет өлкөгө апарыш үчүн ол каражат бизде жок. Эгер колуңуздардан келсе жардам берип коюңуздар. Сиздерден сураныч. Диагнозу голосовой гортани деп чыккан. Тамагыда бул сүйлөй турган голосойдо. Ушул өскөндө сүйлөй албай калат. 1 метр жерге да ошо угулбай калат. Бир ан жерде калып кетеби деп коркомун. Үнү да чыкпайт. Мектепке барса балдар камсытат, сен сакоосуң, жакшы сүйлөй албайсың деп. Ошо кызым элдин арасына кошулуп кыз болуп кетиш үчүн жардам берип коюңуздар. Өтө суранам сиздерден. 45 000 доллар керек чет өлкөгө апарганы. Үй жайларыбызга эч нерсебиз калбады. Сиздерден сураныш, жардам берип коюңуздар. М-банк Анархан деп чыгат, Сбербанк Гүнназик деп чыгат. М-банктагы номерге чалсаңыздар тактап мен өзүмдө болот. Сураныш, сиздерден жардам берип коюңуздар. Жакшы болуп кетсин деп Кудайдан түнү күнү Кудайдан тилеймин. Битте кызым бар. Ошо кызым үчүн жардам берип коюңуздар. Бегимай Турусбекова россиялык долбоордо дагы бир жолу баарын суктандырды. Интернет жылдызы болгон Бегимай Турусбекова Россияда Царица вокалдык шоу долбоорунда кийинки турга өттү. Ал Александр Басилия жана Юрий Ряшенцевдин аргы аталышындагы ырын аткарып, калыстардын эң жогорку 40 упайын алды. Ал эми көрүүчүлөрдүн 9.01 баасына татыды. Аткаруучуга калыстар мактоо сөздөрүн айтышып, таң калгандарын жашырышкан жок. Чоң эле артисттин концертинде болгондой болдум. Сизге чоң рахмат. Сиздин аткарууңуздагы жарым тондордун аткарылышы керемет. Сиз кадимки эле профессионалсыз деп калыс болуп отурган белгилүү ырчы Алсу айткан. Ал буга чейинки турларды дагы эң мыкты аткаруу менен калыстардын мыкты баасына татып келген. Соңку турда Фабрика звезд долбоорунун жеңүүчүсү Дмитрий Колдун менен Царевна ырын аткарган.
Өлкөдө документ жүгүртүү системасы электрондук форматка толугу менен өттү. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров электрондук документ жүгүртүү системасын колдонуу менен биринчи ченемдик укуктук актыга кол койду. Бул тууралуу өкмөттүн сайтына жарыяланды. Ага ылайык мамлекеттик органдар электрондук документ жүгүртүүгө мурда өтүшкөн. Бул иш кагаздарын минималдаштырууга жана ведомстволор аралык байланышты тездетүүгө мүмкүндүк берген. Бирок ченемдик укуктук актыларды кабыл алуу процесси буга чейин кагаз форматында калып келген. Мурдагы тажрыйбадан айырмаланып, ченемдик укуктук актыларды даярдоо жана бекитүү жалаң гана кагаз жүзүндө жүргүзүлсө, жаңы электрондук документ жүгүртүү процедураны кыйла тездетет жана жөнөкөйлөтөт. Бул чечимдерди кабыл алуу убактысын кыскартып, мамлекеттик органдардын ишинин натыйжалуулугун жогорулатат деп айтылат маалыматта. Кол коюу, даярдоо жана кабыл алуунун бардык этаптарында электрондук документ жүгүртүүгө толук өтүү санариптик трансформациянын бул этабынын аяктаганын билдирет. Бишкектен Балыкчыга чейин тез жүрүүчү поезд каттатуу долбоору даярдалууда. Бишкектен Балыкчыга чейин тез жүрүүчү поезд каттатуу долбоору иштелип чыкты. Бул тууралуу Жогорку Кеңеште Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын директорунун орун басары Дастан Усубакунов билдирди. Жогорку Кеңештин депутаты Айбек Алтынбеков ылдам поезд жүргүзүү боюнча долбоор тууралуу суроо узаткан. Усубакуновдун айтымында бул жолду кийин Чолпон Атага чейин узартуу боюнча Беларустун компаниясы менен макулдашылууда. Беларустук компанияга техникалык документтердин баары берилген. Алардын жообу келсе долбоордун баасы аныкталмакчы, деди ал. Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Айбек Алтынбеков келечегинде бул жолду Кара Балтадан Караколго чейин бара тургандай кылып, ал тургай коңшу өлкөлөрдүн темир жолдоруна кошуу боюнча ойлонууну сунуштаган. Буга чейин Бишкек Балыкчы Каракол багыты боюнча темир жол куруп, тез жүрүүчү поездерди жүргүзүү пландалып жатканы айтылган. Поезд жол ачыла турган болсо, Бишкектен Караколго жүргүнчүлөр 1,5-2 саатта жетип калат. Долбоорду ишке ашыруу үчүн болжол менен 4,5 миллиард доллар керектелет. Кулубаев мигранттар үчүн чектөөлөрдүн Кыргыз Республикасынын жарандарына тиешеси болбошу керек. Россиянын чет элдиктер үчүн киргизип жаткан чектөөлөрү Кыргызстандын жарандарына жайылтылбашы керек, анткени өлкө ээптин мүчөсү болуп саналат. Бул тууралуу республиканын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев РИА Новостиге курган маегинде билдирген. Ал Кыргызстандын жарандарына карата Россияга кирүү жана анда жүрүү эрежелери өзгөрбөгөнүн, кошумча талаптар да жок экенин белгиледи. Анткени Крокус Сити холдогу каргашалуу окуядан кийин Россиянын көзөмөл өткөрмө пунктларында коопсуздукту камсыздоого багытталган текшерүү иштери уланып жатканын кошумчалады. Миграциялык режимди катаалдантуунун алкагында Россиянын чет элдиктер үчүн киргизген чектөөлөрү Кыргызстандын жарандарына жайылтылбашы керек деп эсептейбиз. Анткени биздин өлкө ээптин мүчөсү, деди Кулубаев. Ал ээп өлкөлөрүнүн жарандарына преференциялар каралганын эске салды. Шакиев менен Матвиенко Айтматов атындагы сыйлыкты азербайжандык ишмерге тапшырды. Спикер Нурланбек Шакиев менен РФтин Федералдык кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко КМШнын парламенттер аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгын азербайжандык маданият ишмер Мехрибан Заур кызы Алекперзадеге тапшырышты. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин маалымат кызматы кабарлады. Иш-чара 22 ноябрда Санкт-Петербург шаарында болгон. Кезектеги сыйлык Азербайжан мамлекеттик академиялык драма театрынын көркөм жетекчиси, жазуучу, журналист, режиссер, өлкөнүн маданиятына эмгек сиңирген ишмери Мехрибан Заур кызы Алекперзадеге ыйгарылган. Шакиев сыйлыкка Алекперзаденин талапкерлигин, чыгармачылыктагы жетишкендиктери, адабияттын өнүгүшүнө кошкон зор салымы, КМШ алкагындагы маданияттардын жакындашуусуна жана шериктеш өлкөлөрдүн ортосундагы достуктун чыңалышына көрсөткөн көмөгү үчүн тандалганын белгилеген. Залкар калемгер кыргыз элинин гана уулу эмес, баарыбыз сыймыктанган улуу инсан. Анткени анын эмгектери дүйнө элин бириктирип, улуттарды жана маданияттарды жакындатып турат, деген Нурланбек Шакиев.